Суперкежи порталынын төрүнүн бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын тизгинин колго алган Баткендин кулуну Назарали Арипов мырза болду. Иш бөлмөсүнө киргенибизде фракция лидери жылуу тосуп алган соң өмүр тасмасын артка түрүп, алгачкы кебин балалыгынан баштап берди. Мен Лейлегирөөнүн Кара Балага айылында 6 эркек, 2 кызбыз, жалпы 8 бир тууганбыз. Бардыгы илимдүү, билимдүү, бардыгы өздөрү жумуштарын кылып атат. Мен атам мугалим болгондуктан, мугалим болуп мектептин директору болсо дагы, өзү ошол мезгилде мени интернатка жөнөткөн экен да. Кызыккан сабактардын бири бул физика болчу. 33 классыбызда окуучу боло турган болсо, ошонун 23 кыз эле бизде. Биз ошол жерде көбүрөөк күлгөн мезгилдерибиз. Мына 8-9 класска чейин ошо кыздар менен футбол ойногон мезгилде биз кыздарыбыздан жеңилип калчубуз ошондочу. Чоң класстын балдары биз менен бизге тийишкенде, мындай бирдемке талашып кеткенде, бизде ошо классташ кыздарыбыз бизге ошол эме кылчу да, жардам берчү. Бала кезимде ошол өтүп бир эңсөөлөр болот да, карап туруп ошол мезгилде мен гай болом дечү элем. Кийин ушул окуу жайга тапшырганымдан кийин ошо тармакка тапшырып кеттим да. Мен кесибим боюнча дагы баягы жол коопсуздугуну камсыздоо боюнча кесибим бар, инженер. Азыр деле мына айылга барганда мына жашыбыз 40-тан ашпаса дагы классташтар менен жолугуп, көрүп, ошол жерде биз өткөн мезгилдерди көрүп, эстеп, күлүп, тамашалап калабыз. Ачык эле силерге айтып берейин. Мен 20 жашыма чейин арак ичти, тамеки тартышты билбейт элек. Булар баары эмеден башталат турбайбы? Жанагы үйдөн алыс кеткенден кийин студенттик мезгилден 2 жылга жакындап калды. Арак деген жанына жылобой калдык. Жашоо өзү ачуу ширим менен болот го. Идеалный эч ким болбосо керек деп ойлойм. Баардыгынын кемчилик жактары бар. Бирок адам аракет кылыш керек. Мен айтар элем да, адам бардык жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы өзүңдөн баштасаң. Атам өзү мектептин мүдүрү болсо да эч качан көтөрмөлөгөн жок. Тескерисинче мени интернатка окууга жиберип салган. Кийин ойлосом атам бизди жаштайынан өз алдынча болууга үйрөнсүн деген тура деп эскерет. Атам өтүп кеткенине мына быйыл 20 жыл болуп турат. 120 сом пенсиясын алып туруп, ошол ооруп калып, астматик эле, ооруп калып, ошончо балдарын тарбиялап, азыр ушул мезгилде мына менен чоң агам Лейлегирөөнүн акими, мен бул жерде депутат болуп келдим бул жерге. Ушундай эле карап туруп, бизден эң кичинебиз бар, Ниязалы Арипов деген, азыр Ош шобуласынын казысы. Апасын эшим наман дебейт, көрөсүңөр, карап туруп баягы атаңдан бекитип дагы баардык эле эне деген, мына өзүңөр дагы эне деген карап турупчу, атасы урушса энеси аны болушу энесиге, атасы бирдемке кылып бербей койсо атасынан жаап жашырып энеси кылып, ошондой эле болду. Мен бир эме кылам да, ошол 90-жылы окууга жөнөтөм Россияда. Ошо мага 120 сом акча берсе, там ошо пенсиясын алып келип берди да, балам окууга деп турчу. Бул жетпей калып, кайдактан өзү бекитип жүрүп, мага бир 50 сом дагы кошуп берген эсимде да. Бул жакшы күндөрдө эне мына ажыга барып келген. Ажене ушул баардык азыр неберелери менен, чеберелери менен айылда. Бирок негедир карап туруп, бул Бишкекке кеп келебиз, Ошко алып келчү эле, аны Бишкекке келебиз. Келгенде эле бир жума турат, бир жумадан кийин эч убакта бул шаарга тургусу келбейт да, жана ошол өзүнүн үйүнөн кеткиси келбейт ал жерде. Телевизордон көбүрөөк чыкканымда ал жерде айтып катат, "Эй, чыкпагын көрүп атат, ал жер Жогорку Кеңеште мушташып атасыңар, токмоктошуп атасыңар, сен ага аралашпагын" деп көп айткан күндөр болот да. Эненин сыймыктанганы, эненин сүйүнгөнү бул баланын жакшы адам болуп, жакшы элге кызмат кылганы болот. Мен ойлойм, энеге кылган белегим ушу болсо керек деп. 90-жылдардан өткөндө баягы Союз кыйрап, Кыргызстан эгемендик алган мезгилдечи, ошол жылдарда өтө кыйынчылык жылдар болгон. Жумушсуздук. Ошол мезгилде мен бизнеске кирип кеткеним. Жогорку Кеңеш депутат болуп келгенден кийин баягы ишкерлигимди токтоткон баарын. Ошол кыйынчылык мезгилде карап туруп, бир туугандары менен ынтымакта, биргеликте, муну сеники, муну меники деп бөлбөй туруп, баары ошо бир эненин баласы болгонубуздан кийин ошону 2 кыз, 6 бала бирдей ошону колдонуп кеткенибиз болду.
Эркек киши баш болсо аял заты аны буруп турган моюн деп коет эмеспи? Анын сыңарындай бул атка минердин өмүрлүк жары ким болду экен деп турсаңыз, ал өзүнүн эле аялдаш кызын колук кылып алган экен. Учурда каарманыбыз менен жан шериги 4 баланы тарбиялап, ата жолун жолдоп саясатчы болушпаса да турмуштан өз ордун таап кетсе экен деп тилеп келет. Алыска деле барбадым, өзүм кошунам эле кызын алгам. Көрүп эле бири-бирибиз көрүп эле жүрүп ошол жерде үйлөнгөнбүз. Азыркы мезгилде 3 кызым бар, 1 балам бар. Kızım student. Bir balam менен bir kızım окуучу, мектепте окуйт. Эң кичинекейибиз бар. Ушу депутат болуп келгенин өтөргөн ал үйдө. Жеңиңер болсо азыр ошол менен олтурат. Мына быйылкы жылы 2014 жылы мына үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болуптур биздикинчи. Биз бала 2094 жылы биз ушул 1 январь күнү үйлөнгөн экенбиз. Ошон үчүн мына быйыл 20 жылдыгыбызды белгиледик. Кызым өзүнүн тармагын таап кетти. Юр академияда окуп атат. Ошол юрист болсом, адамдардын укугун коргосом эле ошондой кетти да. Ана наркы азыр балдарымды, наркылардым бул мезгил келечек көрсөтөт го. Маек соңунда сөзүн Назарали мырза саясатка кандайча аралашып калганы менен жыйынтыктады. Саясатка аралашкан ушу 2007 жылдан башталды окшойт деп ойлойм. Досторумдан турсак, ошол жерде азыркы премьер-министрибиз Жантары Жолдошевич Ош шаардын мэрили. Ошондо бир кезден окуп калдым. Шаардык кеңештин шайлоо күнүн белгилеп туруп, ушунда олтуруп туруп эле мен элегирөөнү болгон ошол жерде достор менен олтуруп, мен депутатка койсом болобу десем, бирөөгө айтып калды, эмне үчүн сен бул жерден ала албайсың, койсоңчу. Кыргызстандын кайсы жеринен болсо коем. Ушул жерде жашасам деп туруп, ошолор менен тамашалашып, оюм жок эле. Кайсы партиядан бар. Бирок кайсы партиядан башка оюм жок, бирок мен депутат болушум керек эле. Анан мен партия издей баштадым. Мен ошол жерде биринчи мына коммунисттер менен сүйлөшүү болду, ал жерде бүтүн Кыргызстан менен сүйлөшүү болду. Ошо бүтүн Кыргызстан анан кийин мына Республика деген партия менен ушул пешенемеген ушулар менен таанышып, ушулардын жетекчилери менен таанышып, ошондо Рест партиясына кирип калдым да. Мисалы үчүн мына азыр Рест фракциясынын лидери болуп калбадымбы? 3 жыл мурда мен 70-90 түшүнмөдө кирген эмес. Эми саясатка келип жашпыз, элге көп кызматтарды кылабыз деген ойдобуз. Көп мезгилде айтып турбайбы, баягы саясат бул таза эмес дегенчи. Бул саясат таза кыла турган бул ошол саясатчы болсо керек деп ойлойм менчи.